Кыргызстандын өзүндө болуп жаткан жаңылыктар менен берүүбүздү улантабыз. Курман Жолдошов YouTube хостингинин алтын баскыч сыйлыгын алганын буга чейин кабарлаган элек. Кыскача айта турган болсок, бул сыйлык кыргызстандык блогерлер арасында алгачкы ирет берилип жатат. 35 жаштагы кыргызстандык Курманбек Жолдошов бир канча жылдан бери ошол YouTube аркылуу интернет бизнес менен алектенет экен. Курманбекти биз 11 каналына да чакырган элек. Кантип акча табат интернет аркылуу, бул ютубердин өзүнөн сурасак. Кош келипсиз биздин студияга. Кош булдук, саламатсыздарбы. Курманбек, айтсаңыз, бул жана жогоруда айтып өткөн YouTube каналын канча жылдан бери колдоносуз? Анан каражат жагын ала келгенде ушул убакыттан бери канча каражат топтодуңуз? Каражат жагын бир аз эметпей эле коелу, бир аз сыр депсек болот. Бирок эми бирок жакшы эле. Жакшы эле, макул. Негизи бул канал менен биз бир канча каналыбыз бар. Бирок алгач мен ушул канал менен баштаган болчумун. 2014төн бери бул ишти кылып келем да. Бирок өзүм жалгыз иштеген үчүн мындай кандай десем, каражат жагы да ошого жараша болуп атат да. Түшүнүктүү. Сиздин каналыңызда көбүнчөсү кандай форматта, кандай тариздеги маалыматтар камтылган? Биздин аудитория негизи жаш балдар, анан негизи эле бул каналыбыздын 2 жаштан 5 жашка чейинки балдарга арналган десек болот. Андан башка каналдарыбыз дагы бар, бирок алар да жаш балдарга арналган, бирок алардын жаш аралыгы, возрастной категориясы бир аз башка, чоңураак десек. Алар эмне көрүшөт ал жакта? Бир аз балдар чоңоюп калганда алар сюжет көрө башташат экен, окуяларды көрө башташат, түшүнө башташат, бир окуя менен экинчи окуяны байланыштыра башташат. Жашыраак кезинде балдар көбүнчө музыкага кызыгышат да. Музыкальный атмосфера түзүп берсек, жакшы картиналар менен ошого кызыгышат көбүнчө. Эми алтын баскыч, күмүш баскыч деген өзүнүн шарттары бар турбайбы? Түшүндүрө кетсеңиз. Менимче мен эле эмес, көпчүлүк деле биле бербесе керек. Ал кандай эрежелерди камтыйт экен, эмнелер талап кылынат? Бул YouTube'да иштеген ушундай креативный деп коелу авторлор үчүн YouTube'дун өзүнүн ушундай сыйлыктама эрежелери бар. Ар бир этапты өткөндө, мисалы 100 000 подписчик топтогондо бир канал күмүш медал берилет деп коелу, медал баскыч деп коелу. 1 миллионду өткөндө алтын баскыч берилет. Ал эми эгер каналдын подписчигинин саны 10 миллионду ашса, анда бриллиант берилет да. Бриллиант. Биз азыр ошол миллионду өтүптүк да. Түшүнүктүү, бирок ошол жанагындай баскычтарды басып өткөндөн кийин эми сыйлык берилет да турабы? Эмнеси камтылган ал сыйлык? Сыйлык катары бул негизи символический эле бир сыйлык. Америкадан жөнөтүлөт FedEx менен. Анан көбү кызыгып сурашат, бул акчалай дагы жагынан жардам берилеби же бул алтын чыныгы алтынбы деп. Андай эмес турбайбы? Андай эмес, бул символикалык түрдө эле бир белек, ичи кадимки эле темирден, жезден жасалган. Бизге ала келген жоксузбу? Жок, оор. Бир 30 килограммдай бар экен да. Ичине оор болуп калса керек да. Эми дагы бир суроону берейин деп атам. Биз билебиз, интернетти азыр бардык эле адамдар колдонот, же болбосо эми колдонбогон адамдар сейрек болушса керек да. Буга чейин бир 4-5 жыл мурун блогер деген атты алып жүргөн адамдар, мисалы, сейрегирээк кездешчү да. Биринчи серийни эле адамдар болчу. Азыр чынын айтсам, алардын саны дагы арбыды. Сиз баягы тажрыйбалуу ушул жанагындай каналдарды колдонуучу адам катары кандай кеңештериңизди бересиз? Ушул блогер болом деген же болбосо азыртадан эле киришип баштаган адамдар үчүн. Негизи туура айтасыз. Акыркы 2-3 жылда YouTube'да канал ачып, коммерциялык түрдө иштете баштагандардын саны абдан арбыды. Ошого жараша YouTube жаңы эрежелерди киргизип жатат, эрежелер катуулашып атат күн өткөн сайын. Бирок ошол негизги 2 эреже бар. Биз муну 2 жылда таптык десек дагы болот да, секрет десек дагы болот. Бул биринчиси адамдын көңүлүн тартып алуу, ошол ар бир видеого өзүнчө сүрөт жасаса болот да, обложка деп коебуз. Ошону кызыктуу жасап туруп, биринчиден тартып алуу керек. Экинчиден болсо, ошол келген адамды кетирбөө үчүн видеону кызыктуу жасаш керек да. Видеонун ичиндеги мындай ашыкча паузаларды, кызыксыз жерлерин кесип салыш керек. Видео канчалык динамикалык түрдө болсо, кызыктуу болсо,
өзүнө кошо мындай сүрүп алып кетсе көрүүчүнү, анда ал видео ийгиликке жетет десек болот да. Кандай деп ойлойсуз азыр ошол мисалы сиздин жана балдарга арналган программалар менен көбүнчө алектене турбайсыз, бирок интернет айдыңында ошол көбүнчөсү кайсыл темадагы же болбосо ошол эле программалар же болбосо канал ачкан азыр актуалдуу болуп турат? Негизи эле YouTube'да мисалы рейтингдер чыгып турат. Эң баштагы топ 10 каналды карасак, булардын деги эле баары развлекательный тематика. Көңүл ачуу тематикасында болот. Булардын ичинен 10дон 6сы же 7си жаш балдарга арналган болот да. Бирок азыркы убакта. Бирок ошол эле убакта бул эң көп конкуренция болгон жер. Жаңы баштагандарга кирүү өтө кыйын. Бирок аракет кылса, иштесе, албетте жол ачылат. Жол бар да, дагы деле бар. Жакшы экен. Эми сиздин алдыда пландарыңыз, дагы деле уланта бересиз да, дагы деле адамдар топтой бересиз дегендей. Ооба, биз эгер мен мурда өзүм иштеген болсом, азыр биз профессионалдык түрдө бул ишке киришип баштадык. Кыргызстандык парк высоких технологий деген эме бар, ошол жака кошулганбыз, расмий түрдө, расмий фирма ачканбыз, 20га жакын бала иштеп атат азыр бизде. Каналдарыбыз 5-6 канал бар, 5-6 башкача багыттарыбыз бар. Ошолор үстүндө иштеп атабыз. Бирок өзүңүз кесибиңиз боюнча сыр болбосо кандай кесип? Мен негизи финансыны бүтүргөнмүн, финансы боюнча чоң Түркияда, Москвада, Краснодарда, Кытайда иштеп жүргөнмүн, чоң ири компанияларда. Бирок компьютер менин хоббим болчу да. Рахмат, ийгилик каалайбыз сизге, Курманбек. Ийгиликке жетишкен кыргыз ютубери менен болгон маекке күбө болдуңуз. Тактап айтканда 11 каналдын студиясында Курманбек Жолдошов болду. Биз болсо берип улантабыз.